Ысык-Көл областынын прокуратурасынын укуктук статистика жана эсептөө бөлүмү тарабынан мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери үчүн укук бузуулардын бирдиктүү реестрин жүргүзүү тартибин окутуу боюнча иш-чара өткөрүлдү. Эрежелер укук бузуулар боюнча материалдарды эсепке алуунун автоматташтырылган маалыматтык тутумунун иштешинин бирдиктүү принциптерин жана тартибин, укук бузуу жөнүндө маалыматтарды киргизүү тартибин, укуктук кесепеттер жана чечимдер, укук бузуулар жөнүндө материалдардын кыймылын, ошондой эле укук бузуулардын абалы жөнүндө маалыматтарды мамлекеттик статистикалык байкоо формаларында чагылдыруунун бир түрдүүлүгүн жана толуктугун аныктайт. Ысык-Көл областынын прокуратурасы укуктук статистика жана эсептөө бөлүмүнүн тарабынан системалык түрүндө мамлекет органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин укук бузуулардын бирдиктүү реестрин жүргүзүү тартибин окутуу ар дайым жүргүзүлүп турат. Ошондой эле бүгүнкү күндө Ысык-Көл областынын Түп районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укук бузууларды бирдиктүү реестрин алмаштырылган маалымат тутумуна алып баруу боюнча бекитилген адистерде толук маалымат берүү трендинде андагы эрежелердин сакталышы жөнүндө окутулууда. Мындай окутуулар ар бир шаар райондордо жергиликтүү өз алдынча органдар дагы өткөрүлөт. Укук бузуулардын бирдиктүү реестри Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык төмөнкү максаттарда түзүлөт жана колдонулат. Укук бузууларды жасаган жактарды каттоо, укук бузууларды колдонулган жаза чараларын жана кошумча укуктук кесепеттерди, укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча токтомдорду, ошондой эле аларга даттануу учурунда соттордун чечимдерин аткарууну каттоо, сот системасы, сот аткаруучулар кызматынын бөлүмдөрү, кылмыштардын бирдиктүү реестринин автоматташтырылган маалыматтык системасы, электрондук төлөмдөр мамлекеттик тутуму менен маалымат алмашуу. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, башка мамлекеттик жана сот органдары, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу, укук бузуулар жөнүндө иштерди кароону, колдонулган жаза чараларын жана кошумча укуктук кесепеттердин ачык айкын эсепке алууну камсыз кылуу, статистиканы түзүү, прокурордук көзөмөлдүү жана бузуулар жөнүндө иштерди эсепке алуу боюнча бирдиктүү контролду жүргүзүү, укук бузуулар бирдиктүү реестри системасында ишенимди сактоону жана ага ыңгайлуу жетүүнү уюштуруу менен ушул чөйрөдө бирдиктүү маалыматтык мейкиндиктин иштеши, жарандардын укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына тийиштүү маалыматтардын аларга жеткиликтүү болуусун камсыздоо. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерине укук бузуулардын бирдиктүү реестрин жүргүзүү тартибин окутуу иш-чарасына Түп районунун айыл аймактарынын кызматкерлери катышып, жакшы кеңири маалымат алгандарын айтышты. Окуу жаңы эле таанышып атабыз мына. Ошол укук бузуулар реестрине киргенде абдан жакшы экен. Биз жаңы эле окуу башталды азыр. Көптөгөн нерселерди үйрөнүп баштадык. Эми бул жеңил болот экен. Кагаз жүзүндө мурун жазсак, азыр бүт электронный болот экен. Жеңил болот экен бизге. Кагаз жүзүндө жазылса, ошол эле электронный киргизилет экен да. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 2021 жылдын 22 сентябрында кабыл алынган укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун 2021 жылдын 30 ноябрында номер 55 буйругу менен бекитилген укук бузуулардын бирдиктүү реестрин жүргүзүү тартибинин убактылуу эрежелери иштелип чыккан. Мирим Субакунова, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Каракол шаарынан.